Саламатсыздар урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин бүгүн айыл деми берүүбүз Талас районуна караштуу Таш-Арык айылы болмокчу. Облустун борборунан 13 чакырым аралыкта жайгашкан Таш-Арык айылында улуттук манас ордо комплекси жайгашкан. Учурда Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Биздин айыл Таш-Арык айылы Талас облусу Талас районунан 13 километр алыстыкта жайгашкан. Калкынын саны болсо дагы бир эме 2000ге жакындап калды Таш-Арык айылынын. Үй болсо курулуу боюнча 310га жетип калды дагы бир эме. Население жылдан жылга кичине көбөйүп баштадык, калктын саны көбөйүп атат. Таш-Арык айылы боюнча айтпасак, Таш-Арык өзү тарыхта таштан салынган арыгы бар. Эми аны кандай бир саз жакын арада көрсөтөбүз. Дагы ошо Таш-Арык айылы болсо, ошо арыктан салынган үчүн аты Таш-Арык айылы. Бул жерде эски айыл өкмөттөр аралыгында болсо Долон айыл өкмөт болуп келгенбиз. Бул качы сол тарабыбызда болсо От-Арык айылы, оң тарабыбыз болсо Акжар айылы. Биз болсо ошо тиги түндүк жагына жайгашкан Таш-Арык айылыбыз. Ошо Таш-Арык айылы негизи өзү көпчүлүк эмелер бар, мындай көп нерсени камтыткан. Туризм жакта дагы биздин жайы Таш-Арыкта уже манас ордо жайгашкан. Ошо манас ордонун көпчүлүгү бизге туризм жагына өнүктүрөт. Талас областы Кудай буйрса ошо эгемендүүлүк 35 жылдыгы биздин манас ордо өтөт. Кудай буйрса ошо Талас эли ошол эгемендүүлүктү жакшы майрамдап алабыз деп ошо үмүттөнүп ошо даярданып атабыз буйрса. Азыр дагы бир эме абдан даярданып атабыз. Күнү түнү жумуш үстүндөбүз. Кен кол өзөнүнүн оосунда жайгашылган кыштак Таш-Арык деп аталат. Бул Таш-Арык деп аталган кыштак тарыхка кайрыла турган болсок, эпоска сәл аралаш айтпасак болбойт. Манас атабыз Кен колунун өзөнүндө, Кен колунун ичинде ушу жибек жолун улап келип, бүтүндөй Кыргыздын жерлерин кыдырып жүрүп, эң жакшы жер деп тандап алган жер ушул Кен кол болгон. Кен кол айтылуу арбактуу, даңазалуу, нары санжыралуу, тарыхый мааниси өтө зор жер. Айыл ынтымактуу, бири-бирине катнашы жакшы, бири-бири менен алыш бериши, келин алып, жанагы кыз берип дегендей ушундай жакшы жашоодо жашашып атат. Биз азыр Кыргыз улуттук манас ордо комплексинин киребеш босогосунда турабыз. Тактап айта турган болсок, Таш-Арык деген айылда турабыз. Анан ошо Таш-Арык айылы ушу манас ордо менен биргеликте жайгашкан айыл. Ушул Кыргыз улуттук манас ордо комплекси Кудай буйрса мына 35 жылдык эгемендүүлүктө бир жаңылануу тарыхка ээ болуп отурат. 30 жылда жаңырган тарых деген дагы китеп чыгаралы деген дагы биздин кызматкерлер менен далалат кылып жатабыз. Анткени себеп дегенде 95-жылы ишке берилген Кыргыз улуттук манас ордо комплекси быйылкы 2025-2026 жылдарда көп ичиндеги объектилер жаңырып, 1000 жылдыкта кандай объектилер жаңырган болсо, азыр 2026 жылда дагы ошондой объектилер жаңырып атат. Анын ичинде улутубуздун оңгусун узарта турган конгресс колубуз бүтүп калды Кудай буйрса. Андан тышкары Кербен көчү деп сарайыбыз салынып атат, эс алуу. Андан тышкары музейибиз чоңойду, анын ичи жасалгоолор башталып атат. Азыр өзү кесиптештерибиз келип, ар бир өз кесиптин ээлери келип туруп жардамдарын берип жатышат. Андан тышкары админ корпусу салынып, келген конокторго баягы кыргыз эли, кыргыз калкы ата бабанын жолун улап, бабаларыбыздын улуу руханиятына деп чалган курбандыктар болот. Ак түлөө, ак сары башыл өткөзүү үчүн түлөөкана салынып жатат жаңыланып. Андан тышкары келген конокторго, туристтерге тозуп алуучу дүкөндөр салынып жатат стоянкасы менен. Алгылыктуу иштер аябай болуп жатат. Озелениясы жаңырып жатат. Мурда
чөптөрү чабып алуу көбүрөөк көңүл бурулган болсо, азыркы учурда ошол озеление эл келип көбүрөөк эс алуу, ушул жерден руханий азык алуу мүмкүнчүлүктөрү каралып жатат. Анан биздин бир баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, биз ушул айыл аксакалдары келген, ушул Таш арык айылынын аксакалдары келип, ушул Таш арык айылы Манас, Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекс деп аталып турган жерде Таш арык деген айылдын аты кичине кулакка өөнү угулат экен. Ушуну колдоп берсеңер дегенден биз кат бердик эле. Ушул кайрылып жатат. Азыр аксакалдар өздөрү келди. 35 аксакал келиптир. Келип ушул Таш арык айылынын Манас атабыздын кең колго баткан аскери. Демек, бул өзөндүн аты кең кол болгон. Ушул айылды бир кең кол айылы кылсак деген сунуш беришкен. Демек, Кудай буйрса, бул дагы бир биздин тийиштүү кызматкерлерибиз, башчыларыбыз колдоп берсе, кең кол айылында Кыргыз улуттук Манас Ордо комплекси 30 жылдыкка бир чоң камылга көрүп, 35 жылдыкта көптөгөн элди күтө турган абалда даярдык көрүп жатабыз, Кудай буйрса. Бул жерде келечекте пландап атабыз. Ушул жер биздин Таш арык айылыбызда бир парк жок экен. Ушул жерде биздин мынакей чынар терек, кылымга арткан чынар терегибиз бар. Ошонун тарыхы менен бул жак бетте Манас Ордобуз бар. Манас Ордонун бул жакта стоянкасынан буйлуп келген жер, ушул жерде бир өзгөчө парк кылгызсак деп Кудай буйрса үмүттөнүп атабыз. Ушул ишинде ушул парктын үстүндө иш-чара жүргүзүп атабыз анда бир эме. Кудай буйрса келечекте ушул жерде бир жакшы парк кылып, элдин ушу Таш арык элинин, Таш арык эле эмес, Ак Жар, От арык элинин мындай эз алуучу жайына айланат деп үмүттөнөбүз буйрса. Бул жол болсо велодорожка болот, Кудайым буйрса. Атайын ушул велодорожканы ушул жерге да биз дагы өзүбүз проект кылып ушул жерге киргизели деп атабыз. Ушул жерде велодорожка болсо, мындайынан Таш арык айыл менен айланып, ушул жерде эз алуучу адамдар көбүрөөк ден соолугун чыңдаса болот. Бакча өсүмдүгүн тийүүгө басым жасаган Таш арык айылынын тургундары да малина өстүрүп, кирешесин арттырууда. Анткени түшүмү мол болуп, баасы да туруктуу сакталат. Ал эми жергиликтүү тургундун айтымында бул 20 сотук жерден түшүмгө кирген малда күн ара 100 килограммга чейин малина алып, аны дүң баада сатат. Эки миң 22 жылы жазда тиккем, Полька менен Палана сорты бар берди. Ошол тиккен эле жылы пайдасына иштеп берген. Андан бери 4 жыл өттү. 4 жылдан бери жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бунун айырмасы менен ушул турган жер 20 сотик жер да. Азыркы төө бурчактын баасына салыштырмалуу чем 2 гектар фасоль тиккенче ушул 20 сотик тигип койсоң ошонун акчасын алат экенсиң да. Бүгүнкү күндө урожай берип баштады, эми полный массага кирилек. Где-то июлдун орто ченинен кийин быш баштаган. Өзү заготовщиктер келип алып кетет. Ящиктерин берип. Азыр 200 сомдон өткөзүп атабыз. Болжол менен черезден бир 30, 40, 50 килограммга чейин чыгып атат азырчы. Анда 100 килограмм адам өйдө да чыгат да 20 сотиктен черезден бергенде.